Салам достор, сиздер менен бүгүн биз пицца жасайбыз. Бул пицца бат жана оңой болуп даярдалат. Мен сиздерге өзүм жасаган рецепт боюнча көрсөтүп бермекчимин. Бизге керектелет жылуу суу, өсүмдүк майы, кичине сахар, un, туз жана ошондой эле дрожь керектелет. Биз камырыбызды жумшак кылып жууруп алабыз. Мынакей достор, камырыбызды жууруп алдык. Эми муну 20 минуттага тындыргана алып коебуз. Камырыбыз тынып чыккычакты биз помидор, колбаса, пиязыбызды турап, мынакей сырыбызды деле теркадан өткөрүп даярдап алдык. Бул томатный пастабызды дагы даярдап кружкабызга салып алдык. Мынакей достор, камырыбыз деле тынып чыкты. Эми муну жука кылып жайып алабыз. Мынакей мен ушундай жукалыкта кылып жайып алдым. Эми бул даяр болгон камырыбызды кызып турган листибизге салып алабыз. Мына достор, камырыбыздын үстүнө биринчи болуп паста сүркөп, томатный, андан соң пияз, андан соң помидор жана колбасабызды терип чыгабыз. Ошондой эле 15 минуттада 200 градуста бышырып алабыз. Ар кимдин духовкасы ар кандай, өзүңүздөр билип бышырып алсаңыздар болот. Мынакей достор, 15 минуттадан кийин бышырып чыккан пиццабыздын үстүнө сыр салабыз. Эми сыр салып, дагы 5 минуттага духовкабызга салып бышырып алабыз. Мынакей достор, бышып чыкты пиццабыз. Бул аябай даамдуу жана сочный болуп пышат. Сиздер деле албетте даярдап көрүңүздөр. Мынакей камырыбыз деле жука болуп, сонун болуп пышты. Сиздерге бул рецепт жаккан болсо, биздин каналга подписаться болуп, класс басканды унутпаңыздар. Кийинки видео роликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.